Атадан қалған салттула, бабадан қалған нарықтула дейт. Мына ушул Кыргыз элиндеги жазылбаган мыйзамдар азыркы күнгө чейин аткарылып келгени бул кыргыздын бири-бирин сыйлагандыгы, айтылган сөз, атылган октой болгону бардыгыбызга маалым. Мына ошентип жылдар өткөн сайын биздин ата-бабаларыбызда болсо баягы жазылбаган мыйзамдар ооз аркылуу бирок ошол темирдей бекем тартипте аткарылып келген. Бирок жылдар өткөн сайын мына кагаз жүзүндө бардык мыйзамдар кагазга түшүрүлүп, мына ошонун дагы ар тараптуу бөлүктөрү көбөйүп, адам укуктары дейбиз, анан мына ошол жаатта деги эле бир маселелер көп. Сөзсүз түрдө өзгөчө акыркы жылдары ар кандай тармакта суроолор менен юристтерге кайрылган жарандардын саны көбөйүүдө. Дал ошол негизде Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги тарабынан жыл сайын ошол 6 декабрдан 15 декабрь аралыгында ушул элдерге, коомчулукка бекер түрдө кеп кеңеш, консультация берүү жөнүндө акция жүргүзүлөт. Ал акция тууралуу бүгүн биз ушул кененирээк маалымат берели, жана ушул акциянын уюштуруучуларынан толук маалымат жана багыттарды угалы деген таризде биз студиябызга сыйлуу мейманыбызды чакырганбыз. Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине караштуу мамлекеттин кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борборунун Бишкек шаары боюнча координатору Үмүт Акимжанова келип турган учуру. Саламатсызбы? Отманда таңыңыз менен. Негизи эле бул иш-чара өзүңүз белгилегендей жогоруда жыл сайын өткөрүлүп келет дедиңиз. Анан биз да белгилей кеттик, ошол элде баягы укук жаатында билбестиги же болбосо укук жаатында суроолор көп болгондугунун негизинде уюштурулабы? Бул декада негизги максаты, декада бул Министерство юстиция, Кыргыз Республикасынын Министерство юстициясы тарабынан жыл сайын уюштурулуп келет. Бул жылы 6 декабрдан, сиз айткандай, 15 декабрга чейин уланат. Бул акциянын негизги максаты бул эл арасында ушундай система бар экенин жана юридикалык жактан кеп кеңеш ала турганын, ушундай борбор буларга муктаж адамдарга бекер мамлекеттин эсебинен адвокат дайындап беребиз. Ушул маалыматты таратуу болуп эсептелинет. Негизги. Абдан жакшы экен. Бир гана кеп кеңеш эмес, кызмат дагы тартылып турбайбы? Туура айтасыз. Ал эми бул акция жалпы Кыргыз Республикасы боюнча иш алып барабы? Ооба. Кыргыз Республикасынын бардык региондорунда, областтарда, бардык аймактарда уюштурулуп бүгүнкү күндө өтүп жатат. Ал эми бул учурда, мисалы үчүн, жыл сайын өткөрүлгөнгө байланыштуу азыр мынакей башталганына саналуу эле күндөр болуптур, бирок ага салыштырмалуу башка жылдарга караганда элдердин бул акцияга катышкандыгы кандай болуп жатат? Бул жылдан жылга өсүүдө, жылдан жылга бул муктаж адамдар өздөрү издеп, документтери менен келип, бул жерде жалаң эле юристтер эмес, башка тармактагы, мисалы, соц тармакта иштеген, жана ошондой эле паспорт боюнча маселе көп, ошол боюнча дагы бардык адистер отурушат ал жерде. Саат 9-дан баштап саат 4-кө чейин болот. Бүгүнкү күндө Бишкек шаары боюнча Жибек жолу 381 биринчи этажы калктуу тейлөө борбору, ошол жерде отурушат адвокаттар, нотариустар жана ошондой эле башка адистер. Бул учурда дал ошол кызматкерлердин, адистердин жетиштүүлүгү канча? Негизи эле дал ошол акцияга катышам деген ынтызар адистер барбы? Же аларды дагы мажбурлап аткан учур? Жок, ыктыярчы катары. Бүгүнкү күндө биздин мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо бул реестрде турган, биздин реестрде турган адвокаттар өз ыктыяры менен келип жатышат. Анткени биринчиден бул элдерге көмөк көргөзүү, ошондой эле бул адвокаттардын кайрылуусу көп болсо канчалык аларга да ошончолук иш табылат дегендей да, чынын айтканда. Бул эл арасында таратып, ошончолук аларга жумуш көп болот. Ошондой эле башка дагы тажрыйбалыксына да кандайдыр таасир этет да? Ооба, жаңы адвокаттарга, жаңы жакында адвокаттык лицензияны алган адвокаттарга дагы тажрыйба болот, сиз айткандай. Жакшы экен. Ал эми азыркы учурда, мисалы үчүн, сиз ушул Бишкек шаары боюнча координатор экенсиз, анан ушул аймакка токтололу, маалыматыңыз көбүрөөк болсо керек. Кайсыл көйгөй менен жарандардын кайрылуусу болуп жатат? Көбүрөөк.
Биздин мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борбору негизинен эки багытта иш алып барат. Биринчиси консультациялык укуктук жардам. Консультацияны бул бардык жарандар, ошондой эле чет элдик жарандар, жарандыгы жок адамдар жана качкындар ала алышат. Бул бардык сферада юридикалык жактан суроолору болсо. Ал эми квалификациялуу юридикалык жардам боюнча бул биздин мыйзамда көргөзүлгөндөй, бул 8 статьяда берилген мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамдын 8 беренесинде белгиленгендей, ошол категориядагы элдер ала алышат. Буга биринчиден жашы жете элек өспүрүмдөр жана өтө оор кылмыш кылды деп шектелген адамдар, ошондой эле балдардын укугун коргоодо бул жалгыз бой энелер жана жоопкер, айыпталуучу 60 эседен ашпаган жарандарыбыз квалификациялуу, мындайча айтканда, бекер адвокат ала алышат мамлекеттин эсебинен. А эгерде мисалы үчүн дал ушул бекер акцияга катышып калды, бекер адвокатты алды, эгерде анын иши созулуп кете турган болсочу, акция бүтүп калса, анын кызматы дагы деле бекер улана береби же андан кийин төлөм башталабы? Бул биздин борбор акция демек, бул акция бүткөндөн кийин деле биздин борбор иш алып барып келе жатат жана мындан ары да уланта бермекчи. Бул бардык азыркы учурда Көлдө, Ошто биздин бардык аймактарда бар. Бул иш эл арасында жайылтуу гана болуп эсептелет декада. А негизинен биз иштеп жатабыз, иштей беребиз. Кайрылган адамдар да өтө көп. Төмөндө айта кеткен сурооңузга да жооп бере кетейин. Кийинки биздин эң маанилүү көйгөй бул балдардын маселеси болуп келет. Балдарга кандай учурда бул жөлөк пул ала алам? Менин күйөөм да иштебейт, өзүм да иштебейм, менин жаш балдарым бар. Кайсы учурда мен пособие жана жөлөк пул демекчи, жөлөк пул ала алам? Жана ошондой эле алимент проблемасы бул аябай көйгөйлүү болуп эсептелинет. Балдарын өкүнүчтүүсү ошо балдардын карабай кеткен ата-энелер көп. Ошол боюнча мен сотко бердим эле, соттун чечимин аткарбай атат. Мен кандай кылсам болот деп кайрылган. Бул эң чоң көйгөйлөрдүн бири болуп эсептелинет биз азыркы учурда. Мына ушул акция кылып атканыңыздар абдан жакты. Бул жалпы эле кыргызстандыктар үчүн абдан жеңилдетүү жакшы нерсе экен. Деги эле азыркы учурда дүйнө жүзү боюнча ар тараптан жеңилдетүү болуп баратпайбы? Мына ушул документациялык иштерден дагы сиздин жеке оюңузда да, дагы мисалы жанагы жөлөк пул алууну, паспортторду бүтүрүүдө мисалы көп убакытка чейин созулат документ иштериники. Мына ушуну жеңилдетүүнүн кандай жолдорун ойлоп тапса, деги эле жалпы кыргызстандыктар үчүн оңой болмок. Сунуш бере аласыз, кеп кеңеш. Бул сунуш бул негизинен эле азыркы учурда чоң олуттуу көйгөй деп эсептелинет. Бирок биз бул тармакта иштеп жатабыз. Азыркы күндө бизде мурдагыдай болуп кагаз жүзүндө толтуруп, кагазды көбөйтпөй, бизде азыр жана АСКГИП деп коет. Ушул бардыгын электронный өткөрүп, биз дагы биз деген бул тергөөчүлөр менен, адвокаттар менен тыгыз иштейбиз да. Ошол тармакта бардыгын кагаз түрүндө эмес, электронный бардыгын ушул системага өткөргөнгө аракет кылып жатабыз, иштеп жатабыз бул көйгөйдүн үстүнөн. Мынакей акыркы ушул 2 жылдардын ичинде Кыргызстанда сыңар-иптештирүү чынында эле пандемияга байланыштуу жакшы өнүктү, Анткени көп нерсе онлайн түрүндө болупчу. Ал эми бул консультациянын негизинде катарында декаданын багытында катарында онлайн консультациялар дагы болобу жана деги эле юстиция тармагында ушул сыңар-иптештирүү кандай өнүгүүдө? Биз азыр жана бизде айтып атпайбы, каттоо регистрация жанагы ОСО депчи, орусча айтканда, булардын бардыгы бүгүнкү күндө электронный өттү. Сиз айткандай онлайн регистрация болуп катталып жатышат. Күбөлүктүү дагы бардык документтерди онлайн тапшырат, онлайн алып жатышат. Ал эми биздин мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча бул сферада
бул электрондоштурган биз болгону жанагы тергөөчүлөр менен адвокаттар менен алардын кандай иштеп жатышат отчетторун ошол тармакта гана ала алабыз да, башка да биз анткени жөнөкөй карапайым эл документтеги мисалы турса дагы булар башкача түшүнүшөт, ал эми соттун чечими башка, документально бул башкача болушу мүмкүн да, ошол себептен алар өздөрүнүн документтерин чогултуп келип, өздөрү келип айтып берип, өздөрү менен бетме бет жолуккан бул туура деп ойлойм. Албетте, анан мынакей азыр аябай белгилей кеттиңиз, учурда ушул көптөгөн көйгөйлөр ушул балдарга тийиштүү, балдарды талашуу, ошол эле учурда баягы жөлөк пул, алимент жөнүндө сөздөр болуп атат. Ал эми бул жаатта чечүүчү биздин Кыргызстанда компетенттүү адистердин саны канчалык деңгээлде жана ушул аралыкта канчалаган иштер мисалы үчүн чечилип калышы мүмкүн буга байланыштуу? Бул биз балдардын көйгөйүн эң маанилүү деп эсептейбиз. Балдар биздин келечегибиз. Балдар боюнча бул бүгүнкү күндө бизде квалификациялуу юридикалык жардамды адвокат дайындоо боюнча мамлекеттик адвокатты бул көбүнчө биз келгенде эле дайындап бере алабыз да. Анткени бул жакта эч кандай документтерди көп карап текшерип андай эмес. Бул жерде баланын укугу корголуп жатат, ошондой эле баланын кызыкчылыгы корголуп атат. Ошол себептен бизге түшкөндө, арыздын негизинде эле ошол эле күнү адвокат дайындап беребиз. Бизде график бар, адвокаттар күнүгө дежурствода турушат. Бул жарандык жана кылмыш деп эки график түзүлгөн. Ошонун негизинде эгерде жарандык иш деп эсептелинет да, бул балдардын кызыкчылыгы, ошол боюнча арыздын негизинде ошол эле момент дайындап беребиз. Түшүнүктүү. Анан көп учурларда коомчулукта мындай түшүнүк бар да, бекер адвокат анчалык баягы ынтызар менен иштебейт. Сөзсүз түрдө ага акча төлөш керек, акча төлөгөн жеке адвокат ал чынында эле иштейт деген коомчулукта түшүнүк бул абдан кенен да. Ушул көйгөйдү, ушул түшүнүктү кантип жойсо болот? Бул мен мындай деп айтып кетет элем. Чындыкта ошондойбу дегенде, Жок, бул чоң жаңылыштык деп эсептейм. Анткени бул ошол эле жеке адвокат биздин реестрга бул келишимдин негизинде иштеп, эки жакта иш алып бара алат. Адвокат деген бул көзү карандысыз адам. Анан бул жеке дагы алып бара алат. Ал эми биздин реестрге туруп, качан бул дежурствосы болгондо координатордун чечими менен мамлекеттик адвокат болуп да иштей алат. Бул бир эле киши. Бунун жеке, анан кийин мамлекеттик деп эмес, бул бир эле киши эки тармакта тең иштей алат жана иш алып бара берет. Мен азыр биздин конокко бир суроо бергим келип турат. Бизге окшогон суроолордон балким тажаган чыгарсыз ушуга чейин. Күнүгө берилсе керек да. Анан мына ушундай иштерди бүтүрүп жүргөндө жашооңузга таасир бере турган, бул документ иштер аябай татаал нерсе го. Анан ушу жашооңузга таасир бере турган бир окуялардан болду эле адамдардын арасында ошондой иштерди бүтүрүп жүргөндө? Негизинен көп эле окуялар болот. Бизге психикалык жактан өтө оор абалда кайрылышат көбүнчө. Ушундай соттон утулуп калды, менин арызымды эч ким карабайт. Ошо сиздерге бир кубанычтуу адам келбейт да. Ооба, туура айтасыз. Бир чети, бизге деген бүт элим өзүнүн көйгөйүн чечейин деп баягы аябай жабыркап турган, муктаж болуп, мындай бул милицияга бардым, кабыл алган жок, бул жакка бардым, болгон жок, менин укугумду ким коргойт, мен мамлекет менин кызыкчылыгымды коргой алабы деген ушундай бир абалда келишет да. Эми түшүнөбүз алардычы. Бирок эмоцияга алдырып, мындай чоң ызы чуу кылып, кайра кечирим сурагандар болот көп эле. Анан сиз айткандай эсте калганы бул ушундай состояниеде келип, анан бир нече убакыт өткөндөн кийин мага ушундай кат жазып, ыраазы болуп келсе, мен ушунчалык кубанам. Анткени ушул адвокат депчи, мен мамлекеттик адвокат, сиз айткандай бул менин кызыкчылыгымды коргобойт, акча беришим керек деген, бирок мен ушуга бир сом бербей, ишендестик менен келишет. Мен ишеничим артты. Бул биздин жанакы КТРден, телевизордон да чыгып эже айтты да, ошондой да. Мен ишимди уттум, бул 5 жылдан бери чече албай аткан маселемди чечип, ушу мамлекеттик адвокат менин маселемди чечип берди деп, бизге баарыбызды ушундай батасын берип, ыраазычылык билдирет. Ошол учурда бизге ушунчалык күч кубат берет. Ошондой эле мындай элдерге жардам бергин келип, бир ички дүйнөң мындай ыраазы болот да, мен дагы иштейм депчи. Урушуп кеткен, сиз айткандай биз
эми айтабыз да, бул документ керек. Сизге бул мамлекеттик адвокатты биз сиздин тандооңуз менен бере албайбыз. Бизде деген мыйзамдын негизинде гана беребиз. Ушундай деп айтсаң, кээ бири нааразы болуп, эми документ чогултуш керек, ишенбейм деп кетет да. Алардын элдин баарынын ишеничин арттырганга аракет кылабыз, бирок арасынан чыгат. Эми ар кандай болот. Анткени мыйзам кайсыл тарапта болсо, ошол жакка чечилет. Биздин максат бул утуп берсин, бул эметсин эмес, биз мыйзам чегинде анын укугун коргоо болуп эсептелинет. Ошол негизде иш алып барабыз жана ошондой эле бардык көрөрмандарга айтмакчымын. Бул акциянын негизинде сиздер муктаж болгон сурооңуздарды, ошондой эле сиздердин чечилбей келаткан маселеңиздер боюнча бекер кеп кеңеш ала аласыздар, кайрылыңыздар, учурдан пайдаланыңыздар. Бул учурда азыр бардык Бишкек шаары боюнча Жибек жолу 381 жана сон бар, ошол жерде калкты тейлөө борбору ошол жерде өтүп жатат. Ошондой эле Министерство юстицияда, юстиция министрлигинин биринчи катында жана башка бардык региондордо өтүп жатат. Бул жөнүндө так маалыматты биздин сайттардан жана соц тармактардан ала аласыздар. Ошондой эле бул декада бүткөндөн кийин дагы биздин республика боюнча 34 акысыз юридикалык жардам берүү борборлору ачылган. Ал жакта дагы адвокаттар отурушат, специалисттер отурушат. Башка учурда дагы декада бүткөндөн кийин дагы барып бекер өзүңүздөргө керектүү жардам ала аласыздар. Ал эми ушул учурда мынакей жардам ала алышат, укуктарын коргогонго өздөрүнө бир жакшы мүмкүнчүлүктөр пайда болот деп айтылып атат. Бирок учурда кыргызстандыктардын катарында укуктарын ар бир адам жаран өзүнүн укугун билүү дарамети кандай экен? Чынын айтканда, мындай ылдыйракта төмөнүрөөк. Анткени бул ар бир жаран өзү билиш керек. Бул 18-ге чыкты, 16-га чыкты, мен паспорт алышым керек. Мен документим жок деп өзү ойлонбосо, аны азыркы учурда бизде кездешет да, өзү жашы 30-40-ка чыккан, а бирок бир да жолу бул өзүнүн паспортту каяктан алам, мага паспорт алганга адвокат бергиле, жана башка мындай жөнөкөй бир өзүнүн укугун билбестик, өзүнүн милдетин билбегендик кайрылышат да ушул суроолор боюнча дагы. Ал эми дал ушул жарандар өздөрүнүн укугун билиш үчүн эң негизги сиздердин кызматыңыздарды чынында эле кандай экендигин тастыкташ үчүн негизи алгач жарандар өздөрүнүн укугун билиши керек эмеспи? Ал эми бул жаатында юстиция тармагында кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Маалымдоо иретинде бул декада өтүп жатат. Калктын деңгээлин көтөрүү максатында жана кызыктырып ушундай өзүңөрдүн укугуңарды коргогула жана ошондой эле милдетиңерди билгиле, укуктук жактан аң сезимин өстүрүү бул декада дагы ошол максатта өтүп келет. Негизи эле баягы айтылып кетет эмеспи? Сөзсүз түрдө бир нерсени декада билип атат, өтүп атат, ооба. Бирок декада өтүп жаткан айрымдар билбей калат эмеспи? Ал учурда сөзсүз түрдө мынакей массалык маалымат каражаттары дагы жардамга келет дагы. Албетте бул жөнүндө кеңири жана таасирлүү маалыматтарды берет. Белгилей кетсек, азыр Кыргызстан боюнча 6 декабрдан 15 декабрь аралыгында юридикалык суроолоруңуздар болсо, дал ушул декадага катышып, өзүңүздөрдүн укугуңуздар жөнүндө кеңирээк маалымат алып, жана чечилбей жаткан көйгөйлөрүңүздөр болсо, чечүү жаатында адистерге кайрылып алар менен иш алып барсаңыздар болот экендигин дагы бир ирет сиздерге баса белгилеп жүргүзө кетели. Азыркы кезде дагы бир кеңирээк маалымат алыш үчүн юстиция министрлигинин сот тармактарындагы же болбосо сайтына кирип кеңири маалымат алсаңыздар болот экен. Ал эми Бишкек шаарында Жибек жолу 381 дареги боюнча жана юстиция министрлигинин биринчи кабатында ушул жарандарды кабыл алуу иш-чарасы эртең мененки саат 9-дан 4-кө чейин өткөрүлүп жатат экен. Андыктан кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, сөзсүз түрдө жогоруда айтылган даректерге кайрылсаңыздар болот. Албетте кайрылыңыздар. Юстиция министрлиги жана ошондой эле жөнөкөй тил менен айтканда мурдакы Элдорадо десек туура болот, мына ошол жерде. Анан сиз айттыңыз го жаңы эле өзүнүн укугун билүү боюнча адамдардын, кыргызстандыктардын деңгээли азыраак экен депчи. Анан туура ал жактан көбүнчө биле бербейт деп ойлойм да. Мисалы, бизде эле бир доктурга барсак,
таппайбыз, айма түрү бар го, эндокринолог, уролог анан кимисине көрүнөрүдү билбейт адамдарчы. Мына ошол сыяктуу эле өзүнүн укугун коргош үчүн сиздерде да ушундай көп да. Ооба, багытта бөлүмдөр. Биринчи эле адвокатка барыш керекпи же кандай кылып барыш керек? Мына ошол өзүнүн укугун коргош үчүн барган адам сиздерге барганда, деп эле сиздердин астанаңыздарды аттаганда ким дегендин бөлмөсүнө, иш бөлмөсүнө кирип барышы керек? Бүгүнкү күндө бизде Жибек жолу 381 деп айтып кетпесизби, ушул даректе азыр адвокаттар отурушат, ал жакта бир 10го жакын адистер отурат, адвокаттар отурат, мамлекеттик нотариустар отурат, ошондой эле соцработниктер жана паспорт боюнча адистер отурушат, баардыгы кабыл алышат. Түшүнүктүү. Айтор жаран эгерде суроосу менен кирсе, кирери менен эле босогон аттагандан кийин эле өзүнүн кезегин алып туруп эле дароо атайын бекитилген адиске барып кайрылса, суроолору боюнча маселеси чечилет деген ишеничтебиз. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Чынында эле абдан жакшы жүрүлгөн экен. Бул да болсо кыргыз элибиздин жарандарыбыздын, кыргызстандыктардын өзүнүн укугун дагы бир жолу билип жана өзүнүн укугун өзү коргогонго кандайдыр бир мүмкүнчүлүк түзүп бергени жана албетте мамлекеттик адвокаттардын дагы даремети, деңгээли дагы бир ирет тастыкталып, чынында эле баягы аларда дагы мыкты адистер бар, акчасы жок эле бекер иштегенге даяр экенин көрсөтүү болду, Ооба. Дагы бир ирет сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Эскерте кетсек, студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу мамлекеттин кепилдеген юридикалык жардамы координациялоо борборунун Бишкек шаары боюнча координатору Үмүт Акимжанова болду. Ал эми СТВ каналынын таңкы берүүсү өз ишин алды карап атат. Урматтуу мекендештер, мына ушул документ иштерин жакшылап бүтүрүңүздөр. Кодулар тамашалап айтмакчы, кокус паспортун жоготуп алсаң киши катарынан чыгып каласың дейт го. Андыктан мына ушул документ иштерине абдан кылат мамиле кылыңыздар. Дагы мына ушундай мүмкүнчүлүк келип жатканда 15 декабрга чейин бүтүрүп алыңыздар.